Assalamu алейкум. Биринчиден, урматтуу аким, милиция кызматкерлери биздин үндү угуп, элибизге келип бергениңизге рахмат. Биринчиден, мына айыл өкмөт туру, мен айыл өкмөткө суроо берейин дедим эле. Кече жогорку кеңешке бардыңыз. Бу жерде Кыргыз Республикасында бардык жарандардын укугу бирдей. Сиз ушул жерде угуп отурдуңуз. 300гө жакын түтүндүн укугун тепселеп, мына бардык айтып атыры. 2 күндөн бери давление болгондор бар бу жерде. Сиз ошол жерди токтоткондун ордуна, наоборот, ошолорго кошулуп, мына аким билбейт экен барганыңызды. Аларды эки элди сиз козуттуңуз. Буга сиз жооп беришиңиз керек. Экинчиден, ушул жерде 300 элди жылгын, сарымсак булуң, кызыл тууга көчүрүп чыгып бергиле деген талапты койдуңар. Силер ошондой эле жериңер көп болсо, ошого башыңыз жетсе, көптөгөн Кызыл Туу айыл өкмөтүндө мигранттар кыйналып жүрү, жерге жетпей, үйгө жетпей. Ошолорго жер бөлүп бергенди ойлонбойсузбу? Монча элди суукта какшатып, мындай ызаланткандын ордуна. Үчүнчүдөн, Болотоке дагы, сиз дагы өзүңөр ок бердиңер кече. 90% дотацияда отурабыз деп. Ошо дотацияга тыккан мына экөөңүздөр. Аны элдин бардыгы билет. Мына урматтуу аким, келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Мына ушу жетекчилерге ушунча элдин укугун тепселегендиги үчүн жоопко тартып, мыйзам чегинде жооп беришин биз талап кылабыз. Биздин талап ошо. Мыйзам чегинде жооп берсинби туугандар? Болду.